Баарыңарга салам, силер менен кайрадан мен Эркин Рыскулбеков. Балдар, силер көпчүлүк учурларда айрым техникаларды чоңдорго салыштырмалуу жакшы колдоносуңар жана жаңы технологиялар биздин жашоону канчалык жеңилдетип жатканын көрүп жүрөсүңөр. Мисалы, азыркы заманда үйдө отуруп эле тамак ашка, кийим кечеге тапшырык берип алдырып алса болот. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, жакындарыңар менен оңой эле сүйлөшө аласыңар. Керек болсо, мектептерде онлайн окуу мүмкүн. Бул технологиялардын бардык турмушубузда туура иштетиш үчүн бизге информатика жардам берет. Бул видеодо мен силерге 8 класста информатика сабагынан эмнени үйрөнө турганыңарды айтып берем. Логика деген сөздү кандай түшүнсө болот? Негизинен бул туура жана так дегенди туюндурат. Мисалы, роботтор алар абдан логикалуу болушат. Бардык нерсени эреже боюнча туура так жасап, программа менен жашашат. Алар ар кандай кыймыл аракеттерди туура же туура эмес деп жазып алышат. Логиканы түшүнүү менен гана силер компьютер ар кандай шарттарда туура чечим чыгаруучу программаларды жаза аласыңар. Компьютерлер жана программалык камсыздоо бөлүмүндөгү темаларды изилдеп жатып, программалык камсыздоонун лицензиялары тууралуу маалымат аласыңар. Лицензия бул программанын акы төлөнүүчү же акысыз экенин көрсөтөт. Айрым программаларды иштеп чыгуу өтө оор болот. Мисалы, ошол эле компьютердик оюндарды, андыктан лицензиясы бар программаларды сатып алуу менен силер программисттерге эмгек акы төлөгөн болосуздар. Лицензиясы бузулуп ачылган программаны колдонуу өтө кооптуу, себеби алар көпчүлүк учурларда вирустарга жол ачат. 8 класста силер маалыматты сактоону, үйрөттүүнү жана иштеп чыгууну үйрөнүүнү улантасыңар. Эгер 7 класста электрондук таблицаны окусаңар, 8 класста маалымат базасын, сурамдарды түзүп, формаларды жана отчетторду дайындайсыңар. Жыл башында өтүп баштаган логиканы программалоодо колдонууну үйрөнөсүңөр. Ал үчүн логикалык операторлор темасында жана же эмес деген 3 логикалык операторлорго токтолосуңар. Маалыматтын агымы көбөйдү. Андыктан алардын эң керектүүсүн таба билүү абдан маанилүү. Андыктан программалоодо көптөгөн маалыматтын ичинен керектүүсүн табууга жардам бере турган программаларды жазганды үйрөнөсүңөр. Программалоо бөлүмүндө Pythondагы графика темасын өтөсүңөр. Анда компьютердик графиканын жардамы менен секундалар ичинде ар кандай түстөгү жана көлөмдөгү жылдыздар түшүрүлгөн эң чоң асманды тарткан программаны түзгөндү үйрөнөсүңөр. Азыркы Холодное сердце же Тачки сыяктуу мультфильмдер алгач дал ушундай графикаларда тартылып баштаган. 8 класста силер өзүңөргө эртең мененки тамакты гана жасаганды билбестен, мектепте же үйүңөрдө Wi-Fi орнотконду дагы билишиңер керек. Бул абдан жеңил. Жеке тармагыңарга пароль койгонду унутпагыла. Бул силердин коопсуздугуңардын негизги эрежеси. Ал эми өзүңөрдүн сайтыңарды түзгүңөр келсе, CSS темасын жакшылап өздөштүргүлө. CSS деген эмне экенин информатика сабагынан үйрөнөсүңөр. Ошону менен бирге компьютер менен гаджеттерди чеги менен колдонуу керектигин эч качан унутпагыла. Ага кошумча, санарип жарандын эрежелерин эстей жүргүлө. Тармакта сылык сүйлөшүү, бейтааныш адамдардын билдирүүлөрүнө жооп бербөө, досторуңардын жеке маалыматтарын алардын уруксаатсыз тармакка чыгарбоо жана эң башкысы өзүңөр тууралуу маалыматтарды интернетке, социалдык тармактарга жайылтпоо, өзүңөрдүн санарип мейкиндигиңерди сактагыла.